Музыка бул жан дүйнөнүн азыгы демекчи, музыка менен жашап, музыкага кызыккан жаштарыбыз арбын. Өзгөчө акыркы мезгилде профессионалдуу уурдоого аракет кылып, жандуу үн менен жаңы ийгиликтерди багындырам деген жаш таланттарыбыз да жок эмес. Алардын арасында Надырбек Максутов да бар. Азыркы учурда консерваторияда окуп атам. Кыргыз улуттук биздин консерваторияда. Биринчи курсту аяктадым. Буга чейин Мураталы Көрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайды бүтүп келгем. Музыка жаатында жүргөнүмө 5-6 жылдай болду. Айылда жүргөндө эле ошо ырдап, баняга кирип алып ырдап, ой жайып кой жуп жүргөндө деле ырдашым бар. Жолурап сага карар бир адам бар, жалбарып жүрөгүмдү сураган бар. Жамалың жашка толуп турса дагы, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Шоу-бизнес чөйрөсүнө жаңыдан гана кадам таштап аралаша баштаган каарманыбыз музыкалык жанрлардын ичинен джаз жанры жан дүйнөмө бөтөнчө жакын дейт. Моюбай кылыгыңа чыдаган бар. Көбүнчө джаз жагат. Анткени джазда импровизация да. Күтүлгүс нерселер болот. Ошол себептен мага жагат. Акындар сөз менен айтса, джазда ошо ноталар менен ошо мындай орусча айтканда на ходу чыгат да, ошол жерден болот. Ошонусу менен мага кызыктуу, ошол джаз мага жакыныраак. Азыркы ырчылардын оңой оокатына айланган фонограмма менен ырдоо ыкмасы бул жандуу үн менен ырдагандай сезимдерди тартуулай албайт дейт каарманыбыз. Фонограмма ырдаган ырчыларга көз карашым кандай түшүнбөйм андай нерсеничи. Мисалы мен өзүм ушул убакытка чейин бир да жолу фонограмма ырдап көргөн эмесмин. Мага болуп аткан нерсе жүрөктөн чыгып ошол убакта болуп аткан нерсе жагат да. Запись кылынып анан кийин түшүнө албайм андай нерсени. Учурда улуттук консерваторияда билим алып жаткан Надырбек келечекте кыргыздын шоу чөйрөсүн дүйнөлүк аренага алып чыксам деген изги тилеги бар экен. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Кубанычбеков, New TV, Таң Маанай. We wish we could come back to these days.